Ең чоң жүйелүү себеп менен депутат Эркинбаев жок. Аны сиздер билесиздер, кечээ ал курман болду. Мен 1 мүнөткө аза күтүү жарыялайм. Регистрация аяктады. Сөз борбордук микрофондо депутат Садырбаевда. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бардыгыбыз ушундай жаман күн келерин бир жумадан бери Жогорку Кеңештин трибунасында айтып туруп, мына мындай кырсыкка кеттелип отурабыз. Кечирип койгула, урматтуу депутаттар. Мен кезексиз трибунага чыгып алып, кезексиз сөз сурап алганымды, мына бул маселе боюнча азыр сүйлөйсүңөр, кызуугандуулук кылбагыла. Азыр баягы мен чамаданымды көтөрүп кете турган убакыт келип калды окшойт. Акаевдин заманында да депутаттар атылган эмес эле. Акаевдин заманында дагы мындай болгон эмес эле. Азыр катуу сүйлөйсүңөр, фактыларды айтып эч кимге гарантия жок. Эртең сени атып кетпейт деп. Атыла турган кезек кимдики эми? Ошон үчүн сүйлөгөндө, урматтуу депутаттар, билгениңерди сыртка чыгарбастан, кнопка менен гана иш кылбасаңар, мына бул заманда эртең мени атып кетпейт деп эч кимибиз айта албай калдык. Мен түбүнөн Алга Кыргызстан партиясына каршы болгонмун. Каршылыгымды жашырган эмесмин. Айланайындар, мен 4 айдан бери ошо Алга Кыргызстан партиясынын депутат болуп келген депутаттар менен эришаркак иштеп келатам. Бирөңө жамандык ойлогон жокмун. Мына бүгүнкү мага келген информация боюнча, айланайындар, мен жаңылсам экен, Өмүрбек Бабановду эмки кезек Өмүрбек Бабановдуку деп айтышты. Айланайындар, момундай болуп отурса, уже заранее айтып коюп, бирден атып отурса, анда биз кайсы күнгө кетип баратабыз? Өмүрбек айланайын, сенин депутаттыгыңа ыраазымын. Кыргызга дагы сендей балдар да керек. Силердейлер да керек. Кырдырып ийбейли бардыгыбызды. Эртеңки күнү бүтүн криминалга башкарабызбы? Башкартабыз мамлекетти. Урматтуу депутаттар, Өмүрбек, себеби мен мына Кыргызстандын СНБсине дагы, МВДсине дагы, президентине дагы ишенбей калдым. Себеби Баяманга түздө-түз криминалга наводканы мамлекеттик телевидение аркылуу прокурордун, генералдык прокурордун милдетин аткаруучу айтты, шунун барына күнөөсүн койбой атып. Мына Азимбек бүгүн үйүнө кире албастан качыкта жашырынып жүрөт. Урматтуу депутаттар, бириңе жамандык каалабайм. Мени кесип жесин, мени атып алсын. Бирок Кыргыз өкмөтү толук курам менен Феликс Кулов баш болуп бүгүндөн баштап кетсин. Президент Бакиевке бүгүндөн баштап импичмент. Өз бийлигин Бакиев кан менен баштады. Адамдардын өмүрүн алуу менен башталды деп туруп, импичмент баштайлы, мен алдыңарда туруп берейин. Сүйлөбөгүлө. Өмүрүңөргө коркунучтук келгендер кеткиле. Республикадан чыгып кеткиле. Мына мындай бандиттик мамлекетте жашоого, иштөөгө болбой калды. Мен эми Жалал Абад элинин сакалы бөрттөнбөдүбү, 1 жаш баланы алдырбайм. Эмне жамандык кылды эле? Эмне үчүн өзү айттылыгы менин күнөөмдү айдагыла. Далилдеп бергиле деп өзү кайрылып атса, СНБ бок жеп жүрдүбү? Эмне үчүн Баямандын охранасын алып коет? Эмне үчүн машинелерин эме алып туруп, эмне үчүн эмне кылып отурдуңар? Жогорку Кеңештегилер Баяман ушул жерде жөө калып үйүнө бара албай атканда тергөөдөн качкан жок эле. Тергегиле менин күнөөмдү мойнума коюп берип деп
өзү суранып аткан баланы тергебестен атып салган. Бул деген мамлекеттүүлүк эмес. Урматтуу депутаттар, менин сунушумду унчукпай, обсуждение кылбай, бүт кулуп баш болуп өкмөт кетсин. Өкмөт эркектик кылсын, кетсин, болбосо мына кыргыз элин түгөткөн атабыз. Президент эрки менен кетсин. Кетпесе мен импичмент процедурасын баштайм президентке. Урматтуу депутаттар, кичине эмоция калтырып койдум. Кечирип койгула, мындай кылууга болбойт. Мага мындай депутаттыктын кереги жок. Керек болсо мен азыр депутаттык мандатымды удостоверением тигирип жүрөт. Өмүрбек Ширкешевич, мен мындай парламентте иштегим келбейт. Мен нормальный, цивилизованный мамлекеттин парламентине депутат болуп келгенмин. Башка мамлекетте дагы мен тирилигим өтөт, оокатым өтөт. Эч ким азыр гарантия бере албайт. Кадыржан эртең сени бүрсүгүнү эркинди атып кеткенин мен каалабаймын. А биздин мамлекет, атсаңар мени атып алгылачы, жамансыңар. Президент, кам менен баштадың жумушуңду. Өкмөт бездействеткен, жамансыңар силер. Айтбаев отставкага кетсин. Министерство внутренних дел полным составом отставкага кетсин. Сотко бергиле мени, бышырып жегиле мени. Но нельзя ж так делать, а? Урматтуу депутаттар, сабыр кылып туруп, менин эмоцияга алдырып ийгенимди кайталабастан туруп, маселени силер койгула дагы силер унчукпай туруп, кнопка менен жооп берип койушуңарды суранамын. Чоң рахмат көңүл бурганыңарга.